Эл мектеп мугалим мобилдик тиркемесин көчүрүү үчүн сиз Android үчүн Play Market аркылуу же iOS үчүн App Store аркылуу тиркемени жүктөп алсаңыз болот. Тастыктоо. Эл мектеп мобилдик тиркемесине тастыкталуу. Логиниңизди киргизүү керек. Сиз катталган телефон номериңиз +996 коду аркылуу. Өзүңүздүн логин жана паролуңузду мектеп администраторунан же 8181 номеру аркылуу биздин кол борборго чалып ала аласыз. Андан кийин сынамак сыр сөзүңүздү киргизип, аны жаңы сыр сөзгө өзгөртүү керек. Кийинки баракчада өзүңүздүн каттам жазууңуздун сыр сөзүн киргизип, сактоо баскычын басыңыз. Маанилүү. Сыр сөзүңүз жок дегенде 6 символдон туруусу керек. Биринчиси баштамга болуусу зарыл. Жана сыр сөзүңүз а дегенде бир санды камтууга тийиш. Бардык жүргүзүлгөн иш аракеттерден кийин сиз класстар бөлүмүнө өтөсүз. Эгер сиз каттам жазууңуздун сыр сөзүн унуткан болсоңуз, анда сыр сөздү унутсаңыз деген жазууну басуу керек. Баскан соң кийинки бетке өтөсүз. Өзүңүздүн катталган номеруңузду +996 форматта киргизиңиз жана жиберүү баскычын басыңыз. Сиздин телефонуңузга код менен SMS билдирүү келет. Кодду киргизип, жана андан кийин жаңы сыр сөздү орнотуңуз. Класстар. Бөлүмдүн башкы бетинде сиз сабак берген класстардын жана сиз класс жетекчиси болуп саналган класстардын тизмесин камтыган таблица көрсөтүлөт. Китепченин сөлөкөтүн басканда сиз сабактардын расписаниясын өзгөртүү жана предметтер боюнча баа коюу мүмкүнчүлүгү жеткиликтүү болот. Сабакка катышпагандардын белгилери, үй тапшырмалар, сабактардын темалары жана жыйынтык баалар көрсөтүлөт. Журнал. Жетишүү салмасын басканда сиз журнал бөлүмүнө туш келесиз. Бул бөлүкчөдөн окуучулардын бааларын жана окууга катышуусу белгиленет. Мамчадагы баалардын үстүндөгү сандар ай ичиндеги даталарга туура келет. Келечектеги даталарга баа коюу мүмкүн эмес. Датанын астындагы тилкени басканда автоматтык түрдө оң жагына окуучунун бааларынын жана катышуусунун тизмеси көрсөтүлөт. Бул жерде бир нече баа коюуга, ошондой эле сабакка катышпагандыгын же кечигип келүүсүн белгилөөгө мүмкүнчүлүк бар. Н тамгасы окуучунун сабакка катышпагандыгын, О тамгасы кечигүүсүн билдирет. Таблицанын төмөн жагындагы плюс белгиси бар баскычты басып, ошол күндүн сабагына контролдук иш кошсоңуз болот. Сиз каалаган иштин түрүнүн аталышы жок болсо, администраторго кайрылыңыз. Сактоо баскычын баскандан кийин, үстүндөгү күнгө карата журналдын таблицасында дагы бир тилке пайда болот. Ал жерде контролдук иштин жыйынтыгы боюнча баа коюуга болот. Жеке билдирүү. Балдарга, ата-энелерге же кызматкерлерге жеке билдирүү жөнөтүү үчүн конверти бар белгини басуу керек. Сиз билдирүүнү кимге жөнөтүүнү өзүңүз тандап алсаңыз болот. Окуучуга. Билдирүү бир гана окуучуга жөнөтүлөт. Окуучунун ата-энелерине. Билдирүү белгиленген окуучунун ата-энесине гана жөнөтүлөт. Кызматкерлер. Билдирүү мектеп кызматкерлерине жиберилет. Бардык классты же айрым окуучуларды гана тандап алса болот. Бетчени ылдый барактасаңыз, жеке билдирүүнүн текстин киргизүү үчүн тилкени жана кабарлашууда файлды кошо тиркөөгө жардам берген жүктөө баскычын көрө аласыз.